Жашоо бул Алланын берген жакшылыгы. Ал эми андан да чоң жакшылык руханий, материалдык жактан карызсыз жашоо. Ден соолукту сактоо максатындагы бир аракет дарылануу максатындагы 100 аракеттен жакшы. Жакшылык кылыш үчүн эч качан себептерди издебеңиз. Жөн гана жакшылык кылыңыз. Мусулман адам ар дайым жүргөн жеринде жакшылык кылуусу керек. Ар дайым пайдалуу болуусу керек. Үзгүлтүксүз уланып турган аз жакшылык кээде бар болуп, кээде жок болуп турган көп жакшылыктан дагы берекелүү. Эң бактылуу адам күнөөлөрүнүн артынан дароо тооба кылган адам. Андан да бактылуу адам күнөөлөрдөн ар дайым сактанган адам. Кимдир бирөө караңгылыкты жактырбайт. Анткени караңгы учурда коркуу болот, көптөгөн жаман иштери болот деп аны жактырбайт. Бул жактырбаганы жакшы, бирок мындан дагы жакшы ошол караңгылыкты сөгүп, аны жаман көрүүнүн ордуна ошол караңгылыкка кичине болсо дагы жарык чача турган чырак жагуу.